Саламатсыздар айылдар жана мырзалар. Бул жаңы өлкөбүздүн жаңы шартта жаңы эркиндигине ээ болуп жетишип турган кезинде азыркы жаңы демилгелер дагы көбөйүп келатканын байкап көрүп турабыз. Ушу сиздердин дагы бул жерден Айбек мырза жана Айбек мырзанын берегиндеги токтошкон ушу биздин мекендештердин кылган салымыңыздардын, ушу аракетиңиздердин баардыгын тең тилектеши деп эсептей берсеңиздер болот. Биз буюрса жаңы иштерди баштап атабыз. Башынан толук бойдон ошончолук эле ийгиликтүү болуп кетпеген иштерде эле, бирок баары бир башы башталып, буюрса башыбыз кошулуп жаңы бир кадамдарды жасап турган кезибиз. Илгери мен азыркы айтып аткан мисалдар, белгилүү мисалдар, ошон үчүн мен жаңы айтып аткан жерим жок. Илгери жапондор өздөрүнүн угул кыздарын, ишкерлерин, изилдөөчүлөрүн, жаш чапкынчыларын тарапка эң ийгиликтүү деген жердин бурчтарына жиберип, ошол жерден кайсы ийгиликтүү тажрыйба болсо, ошону таап айтып бергиле деп, анан кийин кайра бир аз убакыттан кийин чогултуп алышышты. Ошентип атып, алар темир жолун Британдан үйрөнүп дейт. Жер жолду Германдан автоман деп үйрөнүп алып дейт. Аскерди француздардан үйрөнүп келатып, анан бирок француздардын Наполеону орустарга утулуп калган кезде кой болбойт экен деп, кайрадан изилдештирип туруп, анан кийин Германдын аскер системасын өздөрүнө кабыл алып алышыптыр. Ушу экинчи атамекендик согушка чейин Германдын аскер тартибин пайдаланып келишкен. Билесиздер болуш керек, ушундай бир кызыктуу окуя болгон. Ошол эле экинчи дүйнөлүк согушта Жапондун учкучтары бири-бири менен немис тилинде сүйлөшүшкөн. Эмнеге дегенде, өздөрүнүн учкуч аскер системасы өнүгө электе, ошол Германдыкын өздөрүнө кабыл алып, анан ошолордун эле тартибин кабыл алып, анан кийин жады келсе, бири-бири менен сүйлөшкөндө, бири-бири менен команда бергендерди жапон тилине которгуча үйрөнүп алганыбыз арзан түшөт экен. Ошон үчүн ушул кыска мөөнөттө уктуруп койбош үчүн биз которуп жүрүп чыгаша болгуча адамдардын өмүрүнө зыян келтиргиче, андан көрө ошол учкучтарды немис тилинде үйрөтүп, немис тилинде иштетип койгонубуз бизге арзан түшөт. Аны мисал келтиргеним, биз 20 жылдан мурун ушу жаштарыбызды, угул кыздарыбызды ар тараптарга көбүрөөк узата баштадык. Бирок ушул убакка чейин ошол муундун өсүп келип, канаттары жайылып, тажрыйбага ээ болуп калганына карабастан, алардын тааныган билгенин дагы пайдаланбай атабыз. Менин күтүүрүм, ушундай бүгүнкүдөй жолугушуулардан баштап, эки чоң нерсени, керектүү нерсени жасасак. Биринчиден, мамлекеттик же өлкөлүк тажрыйба дейин десем, бирок баягы демагог болуп калам да, ошондуктан эң керектүүсү бул жеке тажрыйбалардын баалуу. Ар бирөөңөр эгерде ийгиликке жетишсеңер, анан ошол ийгилигиңерди саткан товарлар болобу, тейлөө кызматыңар болобу, ошол эмгегиңердин пайдасы силерге окшошторго, силердин боордошторуңарга, мекендештериңерге, мекениңердеги тууган туушкандарыңарга же элиңерге пайдасы тие турган болсо, ошону сунуштап, айтып берип, эмнеси ийгиликтүү, эмнеси конкуренттүү, эмнеси эл аралык деңгээлде күчтүү, ошону айтып бергенден биз уянбашыбыз керек дагы. Ушундай форумдардан баштап, ошол жеке тажрыйбабызды бири-бирибизге сунуштап, айтып берип, жеткизип, анан кийин көбүрөөк кишиге ошонун пайдасы тийип калышын жол ачышыбыз керек. Анын артынан экинчи бул микро максат деп коелу.
Анын артынан макро максат, бул башка өлкөлөрдөгү, башка элдердеги ошол ишкерликке, экономикага болгон жана коомчулуктагы стабилдүүлүккө жолугусу сырык мамиле, туруктуу мамилеге алып келген тажрыйбаларды биз салыштырып, кимдики кайсы өлкөнүкү ийгиликтүүрөөк деп ошону бири-бирибизге жуктурганга жана элибизге жеткизгенге аракет